башкаларга үлгү болсо керек. Бул адам өзгөлөрдүн ырахаты үчүн жашайт. Жардамга муктаждарга колунан келген жардамын берип, кайрымдуулук кылууну атадан алган сабагы катары билет. Бүгүнкү жаратмандын каарманы мына ушул кайрымдуу адам Азамат Байматов болмокчу. Азамат Байматов 1983-жылы адамдардын көңүлүн табуу үчүн ар дайым аларга жакшылык кылуу мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, мындай мүмкүнчүлүк боло калганда убакытты өткөрбөй дароо жакшылык кылуу керек. Атаганат көңүлүбүздү ар дайым бирөөгө жакшылык жасоо ыңгайында жөнгө сала алсак гана, деп кайсыл бир ойчул айткандай, жакшылык кылуу деген улуу сөздүн көркүн чыгарган Азамат Байматовдой адамдар жаштагы Айжамал жолдошу каза болгон 3 жылдан бери 3 баласы менен Батирден Батирге көчүп, көрбөгөн азабы калган жок. Балдары жаш болгондуктан аларды каратаар кишиси да, иштээрге чамасы да жок. Кайын журту болсо жолдошу каза болгондон кийин эле "Сен жашсың, бактыңды табышың керек. Эми сага бул үйгө турганга болбойт" деп чыгарып коюшкан. Баш калкалар жери жок жаш келин жүрпөлөрү менен көчөдө калган. Арзан Батир таап, эптеп өлбөстүн күнүн кечирип келген. Улуу баласы мектеп курагына жеткенде кайрылбай коюшту да. Сокулукта медреседе окуйт. Квартирага байланыштуу ошол жака окуп тарбия алса экен деген. Ал жерде жалаң ошо балдарды окутат экен, ошо иман жолунда. Квартирадан мурун эмеде арча бешикте жашадык.
менчи мына ичине печкаларын тагып этебиз. Кечинде свет жок, үшүп чыктыңар. ооба свет жок, ушуп кичи эме болду, тиги улам светибиз өчүп калып, эмелер көтөрө албай, могу эмелер проводдор көтөрө албай. Анан негизи печкасы болсо эме чыдай, жылуу чыдай. Дарегине жетиш керек. Жеткизип, колубуздан келген аракетибизди жасап, анан ошондой колдоону алып атабыз да. Бүгүнкү күндө мынакей колдоп жаткан эл эле да. Эл аркабызда. Ошол элдин берген жардамы менен бүгүнкү күндө мынакей өзүңөр көрүп аткан жыйынтыктар болуп атат да. Кайрымдуу бол кайрымдуулук фондунун негизделгендигине 2 жылдын жүзү болду. Анын негиздөөчүсү Азамат Байматов буга чейин социалдык өнүгүү министрлиги менен биргеликте жерлердеги ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга белек печкик тартуулап, Айтор ушундай иштер менен коомчулукка таанылган адам. Эң башкысы кайрымдуулук иштерин жасоо ал үчүн Алланын ыраазычылыгын табуу. Бул фондду түзүү бул менин өзүмдүн планымда да жок болчу. Мен планымда фонд ачуу жок болчу. Болгону мен колуман келген жардамымды баягы кыргыз катары жардам берүүнү жасап келчим да, жеке өзүмдүн атым менен. Анан ошону жасап жүрүп анан коомчулуктан көбүрөөк сунуш пикирлер келди. Азамат, силерге окшогон балдар иштебейсиңерби? Кимди күтөсүңөр? Фонд ач.
иште биз түрткү болуп аркаңда туруп беребиз. Эл бар аркаңарда. Иштей турган жигиттер иштешиңер керек деген баягы эме. Кудай ыраазы болот деген да. Аллах Таала Куранда да жазган да. Кимдеки мен ата энеси ыраазы болсо, мен ага ыраазымын деген. Мен бүгүн атам менен апамдын ыраазычылыгын тапсам, Кудай ыраазылыгын табарымды билдим. Ошол жактагы кыйналган биздин бир туугандарыбыз, өзүбүз баш болуп деле кыйналдык. Мисалы биз деле Агасы кайтыш болгондуктан анын 5 баласын өзүнүн 4 баласына кошуп багып келет. Бүгүнкү күндө баары тең мектепте окушат. Балалуу үй базар демекчи бактысына чексиз ыраазы. Ал эми жашоодон, адамдарга жакшылык тартуулоодон ырахат алып жашайт. ушундай эмени өзүмө бекем койгом да, баягы адамдарга жакшылык жасап, сүйүндүрүп, бирөөнү кубандырып, ошонун жүзүнөн жылмаюу көрүп, мен ошодон рахат алып жашайм да. Мага ошол рахаттуу жашоо да, мисалы, сүйүндүрүп, анын сүйүнүчүнүн бир келген жашоодо конокпуз. Кимибиз канча жашайбыз Кудай билет. Биздин аркабызда миллиондоп, миллиарддап берсе деле тойбой өткөнүбүздү бүгүнкү күндө көрүп атпайлыбы? Мынайки азыр Кудай буйруса бараткан үйүбүз болсо, Айзада Кожобергенова деген эжекебиз дагы ошо 10 жылдап квартиралап, арга жакта жүрүп, кыйын
колубуздан келген салымыбызды кошойлу деп бул айнек бардын дагы тарыхы бизден сурап калды. Азамат байке, бул айнек барды алдыңыздарбы, эмне болдуңуздар депчи. Мен жок ал элекпиз десем, Мина бар деген кыз айтып калды, анда албагыла, мен салып берем дейт. Эми бул айнек барда атайын Москвадан келди да. Бул жактан да сатып алынган эмес, өзгөчө барда да бул. Айзада Кожобергенованын оорусу тубаса, бирөөнүн жардамысыз баса албагандыктан отуруп иштеген тигүүчүлүк менен жан багып келген. 36 жашында турмушка чыгып, уулдуу болуп ажырашкан. Бирок турмуштун даана кыйынчылыгын ошондо сезе баштады. Өзүнүн майыптыгынан алган 3000 сому жетпей, турак жайдан, тамак аштан кыйналганда, ушундай абалы менен жардам сурап барбаган жери, какпаган эшиги калган жок. Мэрияга эптеп жетип, кирип барып мэрден жардам сураса, үй алууга кезекке тургуздук сизди. Азыр муну ала туруңуз деп колуна 3000 сом карматып жолго салган. Убакыт өтүп, убадалар унутулган. Ошондой күндөрдүн биринде Кайрымдуу бол фондунун жетекчиси Азамат мырза Айзада эженин абалы менен интернеттен таанышат. Анын кубанычы ушинтип башталды. Азамат бир келип кетти, андан кийин эметип калды. Алакта мен квартирада турчумун. Бир колумдан кичинекей эшиги жыртык болду. Эмес, тяжко болду. Бар биринчиде временканы салып беришти. Канча Азамат мырзанын ийкемдүүлүгү, жаратмандыгы, жүрөгүнүн боорукер экендиги, канча деген кыйын тагдырлардын жашоосунун кайсы бир деңгээлде жеңилдешине себеп болду. Мунун баары анын дарегине ырыстуу тилек, алакан жая берилген бата болуп себеп да негизде болот тура деген Азамат ишинин оңолушун ислам динине өзгөчө карагандыгы менен байланыштырат. Айылыбызда мечит салынган 96-жылы. Ошол мечит салынгандан тарта баштооңузга эмне түрткү болду эле? кайрымдуулук ишке мен аралашкандын себеби бул жүрөгүмдүн жумшактыгы биринчиден. Экинчиден ошол бир кыйналып аткан оор тагдырдагы адамдар менен мен пикир алышып сүйлөшкүм келет да. Даже мен көчөдөгү бомуштар менен дагы отуруп сүйлөшүп, анын мен эмне себептен ушул акыбалга келип калгандыгын отуруп алып сүйлөшөм да, сурайм. Анан алгачкы менин кайрымдуулукка көңүл буруумдун башы бир эмеден келген да. Базарларда отурат, ар кайсы жерде тилемчилик кылып отурат. Анан мен алардын жанынан өтүп баратып өзүмдү ошолорго эле салыштырып, акыбалымдай эме кыла берем да, сезгим келе берет да. Анан
Бир күнү өтүп баратсам бир чоң апа отуруптур. Анан чоң апанын жанына басып барып отурдум. Анан сурадым, акыбын сурап, ден соолугун сурап, бир аз тыйын берип, анан күнүнө ошого ысык тамак алып бергенди адатка айландырдым да. Өзүмдү ошол чоң апанын ордуна коюп көрдүм. Ошол деңгээлге түшүп көрдүм да. Отуруп ойлонуп, эми бир күндө ошол эне биз алдыга план коюп жашап атабыз. Бизнестерди оюн ойлоп, кандайдыр бир жолдорду изденип атабыз. 20 жылдык алдыга койгон пландар. Бирок ага чейин жетебизби, жетпейбизби Кудай билет. А бирок ошол эле жерде эне бир күн кечке чейин ушул жерден биртке бир 50 сом акча тапсам, 40 сом тапсам, бир наным чыгып калса эле болду эле деп жашап атат да. Сүйлөшүп аябай жүрөгүм ооруду. Анан аткан эмеде каяк менен каяк ойнойт. Футболдо мени кумир тутам деп алат. Мен футболист эмесмин десем деле болбойт кээ бирлерчи. Анан ушундай кызык учурлар аябай эле көп болот. Анан тиги Азаматка болсо кайрымдуулук иш боюнча эле эметип берет экен. Сураныпчы. Кайрыла берет да, элдер көп кайрылат. Анан Азамат мага чыгып калат. Мен байланыштырам да. Анан өткөндө сүйлөшүп эметсем айтат. Экөөбүздүн бирөөбүз фамилиябызды өзгөртсө окшойт. Мага көптөр эле эметип эле сурай берет, анан күлүп калабыз кээ бирде.